Төрага Нурланбек Шакиевдин басма сөз катчысы Алмаз Деркенбаев социалдык тармакта талкуу болуп жаткан сүрөт боюнча түшүндүрмө берди. Расмий сапардын алкагында жолугушуулар, сүйлөшүүлөр эртең башталат. Андыктан ошол бейрасмий тосуп алуу маалындагы сүрөттү жарыялап, ар кандай олдоксон пикирлерди жазуу, талкууга алуу акылга сыйбаган көрүнүш деп жазды төраганын басма сөз катчысы. Мунун алдында социалдык тармакта Шакиевдин калың күрмөсүн жана калпагын чечпей, галстугу жок жолугушууда отурган сүрөтү жарыяланып, төраганын дипломатиялык протоколду сактабаганы сынга алынган болчу. Имаратка киргенде сырт кийимди чечиш керек. Балдардын пальтолорун чечебиз. А бул кишиге эмне болду? Протокол этикет дегенди окуган эмес да. Окуса мындай олтурбайт эле. Боло берет кыргызга деп олтуруп койгон экен. Эскерте кетсек, 21 ноябрда төрага Нурлан Шакиев баштаган депутаттардын делегациясы Түркияга расмий иш сапары менен кетишкен. Делегациянын курамында төраганын орун басары Нурланбек Азыгалиев, депутаттар Алишер Козуев, Акылбек Түмөнбаев, Улан Премов, Мурадил Сыдыков, Русланбек Жакышев, Айбек Маткеримов, Гүлсан Молдобаева, Рыспек Атаджанов, Динара Ашимова, Улан Бакасов жана Элдар Сулайманов бар. Ал эми президент Садыр Жапаров эртең 23 ноябрда жамааттык коопсуздук кеңештин кезектеги сессиясына катышуу үчүн Арменияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүм башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жоопкерчилик чөйрөсүндөгү учурдагы кырдаалды жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулашары айтылды. Тышкы карызыбыз көбөйүп эле бара жатат. Бул тууралуу депутат Тазабек Икрамов Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинде айтып, Акылбек Жапаровдун кирешелерди көбөйтөм деген убадасын эске салды. Премьер-министр мындай кабинеттер тууралыгын талапкер болуп жатканда бюджетти 285 миллиард сомго көтөрөм деген 2022 жылы 400 миллиард сомго көбөйтөм деген убадалар болгонда. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстанда мамлекеттик сырткы карызыбыз 2021 жылдын аягы боюнча 5 миллиард 147,22 миллион долларды түзүп жатат деп атат да. Биз билгенбиз, көргөнбүз да, Акылбек Жапаров келгенде өзүнүн сөзү менен айтканда биз карызды көбөйтүү эмес, биз карыздан кутулабыз деген ушундай сөздөрү да болгон. Бүгүнкү күнү биз мындай сырткы карызыбыз көбөйүп эле баратат да. А бул каршы 90-жылдан бери келатып, азыр чоң мөөнөттөгү суммаларды азыр график негизинде төлөп келатабыз. Мен айтып кетейин, биздин киреше жагыбыз, именно салык жагыбыз 203 миллиард сом болсо, качадан бери келет дейсиз? Кандай? Кайсы 90-жылдан бери келет кандайсызбы? 90-жылдан бери биз алып келе атпайбызбы карыздарды, займдарды, кредиттерди? 40 жыл, 20 жыл. Биз билебиз да, биз 19-20 жылдары 4 миллиард карызыбыз бар эле. Азыр 5 миллиарддан ашып атпайбы? Освоение болуп атат да. Освоение болуп атканда ошондон сразу келип счет обслуживание кирип калат. Ошондуктан бул карыз мамлекеттик карыз бүгүнкү күндө жана өсүшү жалаң муну инвестиционный проекттер менен байланыштуу. Ал болсо өзүнүн график негизинде төлөмдөр менен баары камтыйт да, источниктер менен. Обслуживаниясы болсо график негизинде. Мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик карыз жана айлык манаялар бар чогуу метип өзүбүздүн киреше булактарыбыз толугу менен жетет. Ошо менен биз бүгүнкү күндө төлөп калабыз, төлөйбүз деле алдын эле ошо график негизинде. Ошондуктан бүгүн карыз алганыбыз бул инвестиционный карыз. Чоң проекттерге, ири проекттерге, реальный экономикага байланыштуу. Буга чейинкилер деле ошондой алып келген да. Туура. Биз качан кутулабыз? Сырткы карыздарды азайтууну качан баштайбыз? Сырткы карызды азайтуу боюнча мен айтып кетпедимби? Азыр бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз ушундай льготный условия турат. Сверхльготный кредит алсак болот. 2-3 жылдын ичинде бул ушундай условия бизге токтолот.
ошондо биз уже башка эме даража этип уже льготный эмес, мындай керек болсо мындай уже более проценттер бийигирээк уже ала турган болуп калабыз. Ошондо анан сиз айткандай уже азайтабыз. Ага чейин Кудай буюрса биздин булактарыбызда кошумча булактарыбыз да пайда болот. Инвестиционный проекттерге. Жапаровдун аткарылбай калган убадасын депутат Исхак Масалиев дагы сындап, өкмөттү отставкага кетирүүнү сунуштады. 20 жылдан бери саясатта депутаттык милдетимди аткарып атам, ошо 20 жылдын ичинде. Бир жолу профицит болот деген сөздү уккам 2001 жылы. Бирок жыйынтыгында дефицит менен чыкканбыз. 2009 болгон, реалдуу алдуу. Ал жерде экен. Силер берген негиздемеде бир гана сөз бар. Рост ВВП ожидается на уровне 3,7% против утвержденных 6,5%. Вот здесь собака зарыта. Все остальное ваша Филькина грамота. Экономика өспөй атат деген сөз да. Өкмөт башчысы мактанып атпайбы көрүнгөн жерде. Аябай жакшы иштеп атабыз. Тим эле ишканалар гүлдөтүп иштеп атат деп. Кана ошол. Силер ушул сунуш менен жокко чыгарып атасыңар. Жок андай. Өсүш жок. Күткөндөй жок, өсүш жок да. Естественный рост. Правительство, исполнительная власть выдает за свою собственную деятельность. Это неправда. Изменение системы налогообложения правительство представляет как свою работу. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул жылга карата мамлекеттик казынаны көбөйтүү боюнча чоң убадаларды берген. Бирок бюджеттин тартыштыгы быйыл 35 миллиард сомго жеткени калды. 22 жылдын жыйынтыгы менен 400 миллиард боло турган болсо, анда 23 жылы 500 миллиардка, анан кийин буюрса кийинкисин 600 миллиардка чыгарайын деген ой пикирлерибиз бар. Мамлекеттик мүлк фонду 2023 жылы Альфа Телеком жакты сатууну пландап жатат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында буга чейин компания 19 миллиард сомго бааланган. Азыр бул жол менен 14 миллиард 15 миллион сом же Улуттук банктын учурдагы курсу боюнча 165 миллион долларга бааланган. Акыркы бааны баалоочу компания аныктайт, деди Бакиров. Альфа Телеком жабык акционердик коому кийинки жылда сатуу пландаштырылууда. Быйыл азыр баалоону баштадык. Негизинен ошондон түшө турган каражатка эсептик алып атабыз. Андан сырткары мамлекеттин үлүшү бар пайыздар. Тактоо иретин Ирлан Сакбаевич, кечиресиз, сөзүңүз бөлүп койдум. Альфа Телекомдон 17 миллиард алабыз деп атасыңар. Кандай? Жалпы приватизация план коюлууда. Альфа Телеком убагында 19 миллиард сомго бааланган. Эми азыркы баасы мүмкүн бир 15-14 миллиард сом болушу мүмкүн деген божомол бар. Калганын башка активтерди сатуудан. Эмнеге андай божомол болот? Бул коммуникация жагы дайыма жакшы эле баланчы эле. Эми азыркы биз аналитика жүргүзүп баалоочулар менен дагы пикир алышканда орточо мындай баасы. Эми азыр биз так айта албайбыз, себеби аны баалоочу компания гана аныктайт. Негизинен ошол. Андан башка дагы активдер бар. Сатыла турган бул Керемет банктагы үлүшүбүз, Кепилдик фонддогу үлүшүбүз, Осо Сарамжал Транс. Жалпы аягы башы бир 30 тегерегинде сунуш келет. 2021 жылдын 27 августунда Жибек жолу жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишиндеги мечиттин жанынан айдоочуну атып өлтүргөн патрулдук кызматкердин окуясы чоң резонанс жараткан. Адам өлүмүнө айыпталган патрулдук милициянын мурдагы кызматкери Жакупбек Дулат уулу 16 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту 22 ноябрда чыгарды. Дагы 3 инспектор 7,5 жылга соттолуп, бирок пробациялык 3 жыл берилип эркиндикке чыгарылды. Аларды каза болгон жарандын жакындарына 570 000 сом компенсация төлөп берүү милдеттендирилди. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.